Assalamu alaikum, урматтуу Instagram колдонуучулар, урматтуу катталуучулар. Биз бүгүн конкурстун жыйынтыгын чыгарабыз. Бүгүнкү түз эфир ошол конкурс боюнча болмокчу. Так. Başladım. Başladım. Tıklaş gerek. Tıklaş gerek değil. Эфир кандай болуп атат, пока биле албай атам. Эгерде жакшы угулуп атса, жакшы көрүнүп атса, анда сиздер комментарийге плюс белгилерин калтырып туруңуздар. Бүгүн конкурстун жыйынтыгын чыгарабыз. Конкурстун жыйынтыгын туугандар бул жерде көрүп турганыңыздардай өзүңүздөр ушул веб интернеттен онлайн рандом менен тандалат. Азыр эсиңиздерде болгон болсо биздин профилде мынакей конкурс жарыяланган. Мынакей конкурс деп турат. Азыр бул жерде 412 лайк, анан 469 комментарий бар экенин көрүп атабыз. Ушул конкурска катышкандар жана ошондой эле биздин экинчи баракчабыз бар. Экинчи баракчабыздагы ал биздин компаниянын, Акматов IT компаниясынын негизги баракчасы. Ошол баракчада дагы ушул эле конкурс жарыяланган. Негизи биз бир гана жерден өткөрөт болчубуз бул конкурсту, бирок суроолор боюнча. Себеби мен наркыл жакка көбүрөөк жаздым эле комментарийди, бул жакта аз эле деген суроолор болду. Ошол суроолордун негизинде биринчи орундан экини ойното турган болдук. Ошондо биз бүгүн биринчи орундан экини, экинчи орундан бирди, үчүнчү орундан бирди ойнотобуз. Демек
сиздерде мүмкүнчүлүк шанс дагы да көбөйдү дегенди билдирсек болот. Бул конкурс эмне болчу? Өзүңүздөргө маалым болгондой, биздин IT компаниябызда дагы ошол көптөн бери окутууларды да кылып келебиз. Өзүбүз иштеген тармакты окутуп үйрөтөбүз. Мына ошол тармакты окутуу курсуна мына 1 ноябрда баштала турган курсубуз бар. Ага азырынча почти группа толуп эле калды. Бирок дагы да орундар бар, дагы деле жазылсаңыздар болот. Азыр конкурсту күтүп атам, конкурстан өтпөй калсам анан жазылам деген дагы адамдар болуп атат. Албетте биз мындай бардыгыңыздарды акысыз окутканды каалайт элек, бирок андай мүмкүнчүлүктөрүбүз болбогондугу үчүн жок дегенде тандап болсо дагы бир канчаны окуталы деп атабыз. Эми биз мындай өлкөбүзгө салым кошуу максатында көп эле жакшы нерселерди кылып эле келатабыз. Аны баарыңыздар билсеңиздер керек. Мисалы баткендиктерди окутуу боюнча 25 адамды акысыз окутуп атабыз. Ал жакта деле абдан мындай чоң суммадагы салым десек болот. Ошол эле учурда Кудай буйруп ошол 25 адам иштеп кала турган болсо, алардын кирешеси эмне деген сөз? Бул аябай, мисалы ар бири эле 25 адам бир $1000 ишке кире ала турган болсо, Баткенге айына $25,000 салым кошуп атабыз дегендикке жатып калат, Кудай буйрса. Биз ошондой жакшы ниет менен салым кылганбыз. Ошол эле учурда ушул баштала турган курска дагы акысыз бирөөлөрдү алалы деп, аларды да жөн эле албай бир ошол конкурс шарттарын кылып коелу дегенбиз. Эми себеп дегенде мындай бекер окугусу келгендер өтө көп. Биз деле көрүп атабыз, эми Кыргызстанда бул материалдык абал абдан жакшы болуп кетпегендиктен эмне кылыш керек? Бири-бирибизге ушундай кылып жардамдашып турушубуз керек дегим келип атат. Азыр бир маселе бар. Мен бул жердеги экранымдан сиздердин жазган комментарийлерди окубай албайм. Бирок бул жакка карап окуп турсам болот. Ошондуктан сиздер мүмкүн болушунча мындай эфир боюнча ой пикириңиздерди же болбосо конкурс боюнча ой пикирлериңиздерди жазып турсаңыздар болот. Эми урматтуу Instagram катталуучулар, урматтуу эфирге келген конокторубуз, дагы көбүрөөк адамдарды эфирге чакырыңыздар. Келишсин, катышсын, көрүшсүн. Балким уткан адам ошол учурда неме болбой калса, укпай калбасын, көрбөй калбасын, биз сөзсүз байланышканга аракет кылабыз. Анан бул эфирди дагы азыр запись кылып атабыз. Сактап, Кудай буйрса, аны дагы Instagramга, YouTubeга чыгарганга аракет кылабыз. Азыр бир аз мындай суроо жооп кылып, ой пикир бөлүшүп, ошол курс боюнча мындай сиздерде кызыккан суроолор болсо, ошолорду бир аз талкуулап турсак болот. Адамдар дагы көбөйгөнгө чейин суроолорду берсеңиздер болот. Анан көп эле жерлерде ушундай конкурстар өткөндө байкап атабыз. Ушундай конкурс өтүп атканда бул экранды мындай телефондун камерасы менен Instagramдан тартып көрсөтүп, анан ал жакшы көрүнүп калып, көрүнбөй калып, ушундай кыйынчылыктар болгонун көп көрүп атабыз да. Ошондуктан биз бүгүн атайын мындай конкурстун жыйынтыгын сиздерге ыңгайлуу болсун деп, мындай ачык айкын болсун деп, бул жактан көрсөтүп туралы деп, Instagramдан ошол биздин компьютерибиздин экранын бетин көрсөтүп туралы деп чечтик да. Ассаламу алейкум агай, бир мыкты окуучуларды стажировкага алабыз деп убада берейин. Эгер жакшы өткөн болсо жумушка алып калабыз. Курсуңуздарга ийгилик дейт. Доня Алымбаев. Азаматсыз, Тони брат. Тони бро деп коем. Flutter разработчик, өзү дагы эң мыкты программист. Анан ошол Кыргызстанда программисттердин саны көбөйсө экен деген ак эткенден так эткен абдан мыкты жигит. Азыр аябай жакшы мындай бизге өзүнүн
жардам колун сунуп атат. Эмне дейт? Бир мыкты окуучуңуздарды стажировкага алабыз деп убада берейин дейт. Көрдүңүздөрбү? Аябай сонун мүмкүнчүлүк да. Дароо бир реалдуу проекттер менен иштеп аткан бир компанияда бир жигиттин кол алдында, айрыкча Дони мырзанын кол алдында иштеп баштап программалоо дүйнөсүнө кирип кетүү бул абдан бир чоң мүмкүнчүлүк дейт элем да. Себеби Дони мырза өзү абдан мындай дайыма кеп кеңешин айтып, туура жол көрсөтүп, мындай жардамдарды кылып келген жигит. Ошон үчүн Дони мырзанын жанында иш баштаган жакшы деп эсептейм. Анан суроолор келип атты эле буга чейин. Сиздерден бүткөндөр иштеп атабы, анан жардам бересиздерби деген сыяктуу суроолор бар эле жумушка киргенге. Негизи биз мындай түз эфирде же болбосо ошол адамдар менен жеке байланышканда эч качан сөз бербейбиз. Себеби биз жумушка киргизебиз деп айтпайбыз да. Эгер антип айта турган болсок, биз милдеттүү болуп калабыз да. Анан сиз балким мисалы жөн эле 6 айга акча төлөп коюп жатып анан 6 айдан кийин мени жумушка киргиз десеңиз деле биз сизди киргизе албайбыз да. Бул мындай бир реалдуу чындык болгондугу үчүн антип сөз бербейбиз. Бирок мүмкүн болушунча биздин курстан бүткөндөрдү жумушка орноштурууга аракет кылабыз, мүмкүн болушунча. Сиз дагы өзүңүзгө жардам берип, өзүңүз дагы аракет кылышыңыз керек деп айткым келет да. Анан дагы бир маселе бар. Эгерде сиз мындай англис тилин жакшыраак билсеңиз же англис тилин жакшы билсеңиз, жумушка кирүүгө мүмкүнчүлүк дагы көбүрөөк болот. Эгерде англис тилин жакшы билбесеңиз, анда орус тили менен деле иштесеңиз болот. Анда ушул СНГ мамлекеттеринде иштей аласыз, анан Кыргызстанда иштей аласыз. Деги эле орусчаны деле жакшы билбей болгону кыргыз тил менен деле Кыргызстанда иштеп калышыңыз мүмкүн. Бирок канчалык тил билүүңүз азайган сайын жумушка кирүү да ошончолук азайып кете берет. Утуп калсам экен үйдө ДЦП балам менен иштейт элем дейт. Кудай буйрса, биз бардыгыңыздарга эле каалап тилеп атабыз, бирок өтө кыйын. Курска сөзсүз ноутбугу бар болуш керекпи дейт. Ооба, ушул дагы аябай маанилүү суроо. Мындай маселе да. Ноутбугуңуз жок болсо, анда сиз аны мындай алып кетишиңиз бир аз кыйын болуп калат. Себеби дароо практикалашыңыз керек да. Негизи мындай, ноутбугу жок деле окуй беришиңиз мүмкүн. Бирок бизде көбүнчө мындай Кыргызстанда билим берүүнүн түшүнүгү ушундай сиңип калган да, мындай сабакка катышып койсом билимдүү болуп калам дегендей бир көз караштар бар да. Жок, урматтуу кесиптештер, урматтуу программисттер, урматтуу ушул жерде отурган коноктор, мындай адам жөн эле сабакка катышып коюу менен эч качан программист боло албайт. Ушуну эстен чыгарбаш керек. Биз дайыма аны практикада колдонуп, күнүгө өтүлгөнүн күнүгө кайталап жазып, ошондо программист болууга жакшы мүмкүнчүлүк болот да. Ошону эстен чыгарбасаңыздар жакшы болот. Дагы суроолорду карап атам. Прикладная информатика деген эмне дейт. Ушундай суроолорду мындай эгер ушундай конкреттүү суроо болсочу, бул аябай жакшы нерсе да. Бул жерге эле жөн прикладная информатика это деп эле издесеңиз, ал боюнча мындай 100 000 деген жооптор чыгат да. Прикладная информатика это наука, которая исследует методы и способы получения, хранения, передачи, обработки информации в различных сферах жизни дейт да. Эгер муну деле орусчаны деле түшүнбөй атам десеңиз, муну копировать этип алып туруп, ошол эле учурда биякта translate деген бар, translate'ке саласыз. Бул жагы орусча, бул жагын болсо эмне кылып аласыз? Кыргызчага которуп туруп эле түшүнүп аласыз. Бүгүнкү күндө мындай
маалымат жок, мен түшүнбөй атам дегенге такыр бир мындай мүмкүнчүлүк жок да. Бул прикладная информатика, кыргызча эмне экен? Колдонмо информатика дейт. Бул жашоонун ар кандай чөйрөлөрүндө маалыматты алуу, сактоо, берүү жана иштетүү мыйзамдарын, ыкмаларын жана жолдорун издөочү илим дейт. Караңыз, кандай сонун кылып бул жерде жазып коюп атат. Биринчи чыккан эле маалымат. Анан муну дагы албетте нары тереңдетип үйрөнүш керек, караш керек. Жөн эле мындай бир жолу угуп коюу менен эле анан болду деп түшүнүп калган болбойт да. Демек, мындай конкреттүү суроо болгондо анда ушундай кылып маалыматты издеген дагы жакшыраак болот. Так. Курс кайсы тилде өтөт? Аябай сонун суроо. Курс кыргыз тилинде өтөт. Курс толугу менен кыргыз тилинде өтөт. Так. Биз ссылкабызды алып алдык. Кандай кылалы? Чыныгы муктаж адам ушул кесип менен келечегин куруп кетсин дейт. Омин. Эң жакшы каалоо тилек чыныгы муктаж адам. Карасаңыз, бул да аябай сонун дуа тилек болду. Ооба, биз дагы ошону колдойт элек. Так. Баштай берели. Негизи сиздер суроолорду камдап туруңуздар, дагы суроолорго жооп бергенче уланта беребиз. Азыр биринчи, үчүнчү орундан баштайлы. Туура көрсөңүздөр, үчүнчү орундан баштайлы. Биринчи белегибизди ойнотолу, үчүнчү орунду. Бул 20% арзандатуу болот. Эгер уткан болсоңуз, анда биз сиздер менен байланышып, анан окуйбу, окубайбы ошону тактап, эгер окубаган болсо, билбейм кандай кылабыз. Окубаган болсо, окубаган бойдон эле калат. Себеби 20% арзандатуу менен деле курс өтө бир арзан болуп калбайт. Ошону эскерте кетебиз. Прикладная информатика, бул жерде азыркы эле come back on деген суроо берип атат. Прикладная информатика, информационная безопасность деген IT тармагына киреби дейт. Кирет. Кыскача жооп берели, кирет. Так, анда эмесе биз бул жерде биринчи так, мен могул жерде бир нерсени жок кылып салгым келип атат. Могул мындай эле турсун. Мынакей өзүңүздөр байкагандай 473 комментарий, 416 лайк бар экен. Анан бул жерде дагы айрымдарыбыз комментарийлерди жазганда бирден жазыптыр. Мына ушулар дагы биздин шарттарыбызда андай каралган эмес болчу. 5 досуңузду ошол бир комментарийде белгилесеңиз туура болмок. Аны дагы азыр биз командабыз менен кеңешип туруп, эгер бир эле адамды белгилеп койгон болсо, анда биз аны ичин дагы карап санап чыгышыбыз керек болот. Бизде сөзсүз өзүнүн сторисинде 3 аккаунтту белгилеш керек болчу. Турат Алыбаев деген аккаунтту, Акматов ITC деген аккаунтту, анан Акматов деген 3 аккаунтту сториске белгилеп, ушул постту чыгарыш керек болчу. Негизги шарт бул постту ошол жерге чыгарыш керек болчу. Андан кийин ошол эле посттун алдына 5 досун белгилеген бир комментарий калтырыш керек эле. Азыр ошону карайбыз. Биздин командадагылар даяр болуш керек. Кудай буйрса деп атам. Биздин командадагылар даяр болгон болсо, анда биз үчүнчү орунубузду ойнотуп атабыз. Анда барыңыздар даярсыздар деп үмүт кылабыз. Баштадык. Бисмилла. Так, кетти обработка. Көрүп атасыздарбы? 13% болуп атат. Кетти. Эң сонун. Закрытый аккаунттар кантебиз, бирок белгиленген болсо
закрытый аккаунттар ачык болушун жазганбыз. Ачык болушу керек, антпесе биз аны көрө албай калабыз. Так, сонун комментарийлерди көрүп атабыз. Келип аткан конокторду көрүп атабыз. Дони мырзанын эфирде отурганы. Ох, эң сонун. Мелек ААА дейт. 1, 2, 3, 4, 5 адамды белгилептир. Биздин командадагыларыбыз. Жазып алыңыздар, Кудай буйрса. Эң сонун. Өзүнүн фотосу жок болсо бул маанилүү деле эмес. Болгону биз байланышып көрөбүз. Азыр биздин командадагылар текшерип атат. Бул ушундай бир аз тура турсун. Записте дагы кичине көбүрөөк көрүлүп, шарттарды көрүп алыңыздар. Эми комментарийде канча адамды белгилегени өзү деле көрүнүп калды мынакей. Бирок болгону бизди стористе белгилептирби, белгилебептирби, ошону азыр биздин командадагыларыбыз текшерип атат. Кичине сабыр кылып турасыздар. Так. Карап атам. Так, азыр бул жака дагы жазып коеюн. Кийин проблема болбосун. Так. Аккаунтун жазып койдум 3-орун деп. Эң сонун. Стористе белгиленген экен. Бул жакта калганын жекеде сүйлөшөлү деген. Агай жакын арада бүтүргөн группадан бирөөнү, азыркы алынып жаткан группага бүтүргөндө да бирөөнү, жалпы экөөнү алабыз деп чечтик дейт. Дони мырзадан дагы аябай жакшы жаңылык келди. Рахмат Дони мырза. Азыр ушул башталып аткан 1-ноябрда башталып аткан группадан бирди алат экен. Буга чейин азыр окуп аткан дагы группаларыбыз бар. Ошолордон дагы бирди. Ошондо 2 адамды стажировкага алалы деп чечиптир. Чоң рахмат. Абдан кубанычтуу болуп, калганын дагы Кудай буйрса жеке сүйлөшөбүз. Куттуктайбыз. Мелек А бизди белгилеген дагы экен. Бул пока ушундай туруп тура берсин. Эми биз бир аз дагы сүйлөшүп, суроолорго жооп берип дегендей кобурашып туралы. Эгерде суроолоруңуздар болсо берсеңиздер болот. Бул 3-орун үчүн болду. Урматтуу кесиптештер, урматтуу коноктор. 3-орун 20% арзандатып алат курсубузга. Биз жеке байланышып, өзү менен бул маселени тактап алабыз. Так, суроолор. Рахмат, кут болсун деп атышат бардыгы. Пешенең бар экен дейт. Ошол программалоо боюнча суроолорду берсеңиздер болот, курс боюнча суроолорду берсеңиздер болот. Негизи бул биздин тармак, мобилдик тиркеме иштеп чыгуу тармагы деп аталат. Мобильная разработка деп коет го орусчасычы. Же болбосо mobile app developing деп англисче. Кыргызча мындай түзмө түз которо турган болсок, мобилдик колдонмолорду иштеп чыгуу тармагы. Бул өзү мындай рынокто абдан талап болгон бир тармак. Анткени өзүңүздөр билгендей, мына азыр Инстаграмда деле Кыргызстанда 3 миллиондун тегерегинде адам Инстаграм колдонот экен да, Кыргызстанда. Эми албетте бул 2-3 аккаунту, 10 аккаунту болгондор да болушу мүмкүн, бирок бул абдан чоң бир сан. Кыргызстанда эле ошончо адамдын Telegram колдонуп атканы бул абдан чоң көрсөткүч да. Эми ошондуктан деги эле жалпы мисалы интернет колдонуучулардын 97% интернетти телефон аркылуу колдонот экен. Демек, бул дагы аябай чоң бир эмне деген сөз, мобилдик тиркемелерди жасоого күнүбүздө муктаждык бар деген сөз да. Демек, мындай бул тармакка кирген адамдар адашкан болуп эсептелбейт. Сөзсүз бир 5-6 ай өзүңүздү мындай кыйнап,
bir kurста окуп, андан кийин да 1-2 ай 3 ай аракет кылып жумушка кирип алсаңыз, сөзсүз анын үзүрүн көрбөй койбойсуз деп айта алабыз. Мындай коркпой эле, тайсалдабай эле муну айта алабыз. Ошон үчүн деги эле эми азыр бул жерде ушуну айтып атканда кээ бирөө бул жерде да мисалы Python нарковерки деп жазып аткандар болуп атат. Деги эле программалоонун бардык тармагына кире бериш керек. Бирок баягы биздин тармактын ошол рыноктогу талабын эмне үчүн ошондой талапта экенин айта кетким келип атат. Окуу бүткөндөн кийин стажировкага, жумушка орношкону жардам береби дейт. Жок. Негизи биринчи жооп жок. Биз жардам бербейбиз. Сиз өзүңүзгө өзүңүз жардам беришиңиз керек, өзүңүз даярданышыңыз керек. Бирок бүгүнгө чейин ошол азыр биздин компаниядан окуп бүтүп иштеп аткандарга почти көбүнө эле биз жардам бергенбиз. Албетте биздин жардамыбызсыз деле жумушка кирип аткандар болуп атат, бирок негизинен биз жардам бергенбиз аларга. Компанияны биз таап бергенбиз, сүйлөшүп бергенбиз, бизде программисттер бар деп айтканбыз. Кыскасы ошондой себептер менен кирип атат. Азыр дагы ушул тапта дагы Польша мамлекетинен жумуштар чыгып атат. Мына ошол жерге дагы программисттерибизди киргизген атабыз. Алар бизге кайрылышкан болчу. Flutter React Native караганда жеңилирээк деп айтуу туура болбой калса керек. Программдоо тилдери, фреймворктор баары эле жеңил эмес. Ошол себептен да айлыктары жакшы. Ооба, бул жерде Азамат байке уже баягы кээ бир суроолорго уже жооп берип коюп атат. Мен колледжде фронтендке тапшырайын деген окшойт, жеңем дептир. Бирок таппадым. Бирок прикладная информатикага окуй берейинби? Ал эмне иш аткарат? Ал эмне иш аткарышын азыр эле эфирдин башында айтып өттүк. Ошол нерсени кайра кайталап көрүп, анан өзүңүз дагы кичине издесеңиз табасыз. Кутмангеч агай, окуу бүткөн соң жакшы ийгиликтерге жетишкен студенттер менен иштешесиздерби? Ооба, аябай сонун суроо болду. Сөзсүз иштешебиз. Сөзсүз иштешебиз. Мындай эң жакшы ийгиликтерге жетишкен эмес. Биздин курстан бүтүргөндөрдүн эч кимисин таштап салбаганга аракет кылабыз. Ал дагы мындай биз менен байланышын үзбөгөн болсо эле. Так. Окуу онлайн болобу же офлайн өтөбү? Онлайн. Так. Анан онлайн окуу менен офлайн окууну салыштыргандар бар. Негизи мен салыштырбайм. Главный окуңузчу. Мен ушуну айткым келет да. Онлайн болобу, офлайн болобу, главный окуңуз. Негизги маселе ошол. Сиз окушуңуз керек болду. Анан бизде онлайн окугандын негизги артыкчылыктарынын бири бул системага биз биринчиден көнүп калгандыгыбыз. Онлайн окутуунун системасы бизде отуруп калгандыгы. Уже 1 жылдан ашык убакыттан бери онлайн окутуп келатабыз. Азыр ачыла турган группа бул 11-чи группа. Демек, ошол 10 группаны онлайн окутуу менен биз кандайдыр бир системаны түзүп алдык десем туура болот, жаңылбайм да. Анан бардык сабактар мисал запись болуп сакталып, өмүр бою сиздин колуңузда калат. Бул эмне үчүн дегендик, эртең сиз бир нерсени унутуп калсаңыз, таппай калсаңыз, кайра эле ошону кайталап көрүп аласыз дегендик. Так, алтын кыз Кыргыздан аябай сонун суроо бар. Сиз окуткан студенттер, кашанын ичинде иштеп кеткендери, ошолор менен түз эфир кылсаңыз күтөм дейт. Сөзсүз, Кудай буйрса, бүгүн ошолор менен боло турган биздин жолугушуубуз бар. Ал жолугушуу ачык өтөт, Zoom'да өтөт. Бирок агай мындай жалпы биз элдин бардыгын катышууга ала албайбыз. Бирок аны запись кылып алып туруп, эмне кылабыз? YouTube'га жүктөйбүз. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Шилтемесин Instagram'дан, Stories'тен дагы таратабыз. Так, эң сонун колдонуучулар, кирүүчүлөр дагы көбөйүп баратат. Биз эмне кылалы? Макул десеңиздер,
экинчи орунду ойнотолу. Кандай дейсиздер? Экинчи орун. Так, сиздердин ушул эле жерден экинчи орунду ойнотобуз. Анан биринчи орунду да ушул жерден ойнотобуз да. Дагы бир биринчи орунду биз наркы Instagram аккаунтубуздагы посттордон алабыз. Демек ошондо бул жерде биринчи орунду балким эки адам утуп алат. Эмне эле бир адам эки жолу утуп алаттыр. Аны да билбейбиз. Андай болсо кааласа бир орунун сатат, кааласа бир орунун эмне кылат? Белек кылат. Иманалиева Айжан жаңылбасам опа кошулам дейт. Агай, сиз кайдан кантип программисттикин окуп калдыңыз эле? Жакшы суроо экен. Опа эмес ооба экен. Мен Жылдыз Академияда баштагам карантинде, эсиңиздерде болгон болсо. Ошол жерден биринчи веб программалоону окуп, үйрөнүп, андан бир аз иштеп, анан ал жаатта мындай бир аз кыйналып кеткендиктен мага оор сезилген. Анан ушул Flutter тармагына өткөн болчумун, мобильный разработкага. Көрсө бул тармак андан да кыйын экен. Ошону айтып коеюн. Бирок деги эле мындай программированияда жеңил нерсе жок. Мындай сабыр кылам, өзүмө ишенем, до конца турам, до конца. Иштеп кетем, мен ушуну менен өзүмдү өнүктүрөм, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошом дегендер бул тармакты окуса болот. Анан урматтуу түз эфирдеги коноктор, урматтуу конкурстун катышуучулары, бул ушул конкурстун жеңүүчүсү болгон адам биздин аккаунттарга да катталган болушу керек. Сөзсүз. Сөзсүз ага да катталган болушу керек. Давай анда. Ассаламу алейкум. Кандайсыз агай дейт. Алейкум ассалам, Зирафидин мырза. Кандайсыз, жакшысызбы? Так, биз анда эмне кылдык? Кийинкини баштап атабыз. Экинчи орунду баштадык. Бисмилла. Ким чыгар экен? Периша 15-17. Биринчи шарттарды аткарыптыр. Проблема жок. Алейкум ассалам. Сизге да ийгилик, Элдияр мырза. Айжан, сизге да ийгилик. Эң сонун карагылачы, кандай сонун. Так, экинчи орунду дагы жиберип койдук. Бул жакта деле видеодо деле сакталып калат, бирок ошентсе дагы мындай немерек болуш үчүн, тагыраак болуш үчүн аны да сактап койдук. Проблема жок. Азыр текшерүүдөн өтүп атат. Бул текшерүүдөн өткөнгө чейин биз эмне кылабыз? Дагы бир аз баарлашып турабыз. Анткени оюндун, иштин, эфирдин кызыгына эми келатабыз да, эми келатабыз туугандар. Баары мындай жүрөгү дүкүлдөп, мен утуп калсам экен деп атат. Бирок ошол эң керектүүсүнө, эң мындай муктажына өтсө экен деп атам, чыкса экен деп атам. Эми жанагы ноутбук маселеси боюнча туугандар, мисалы мен таксовайт этип иштей турган болсом, мен өзүмө биринчи машина алам да. Машина алганга чейин керек болсо окуйм, права алам дегендей. Анан ошол такси жумушун кылганга чыгам. Же болбосо арендага болсо дагы ошону алам. Так, Периша жабык аккаунт экен дейт. Так, хорошо, азыр дагы бир карайбыз. Кичине күтүп турабыз, сабыр кылып. Биз сөзүбүздү уланта беребиз. Ошондуктан туугандар эмне болуш керек? Мүмкүн болушунча биринчи ноутбук алыш керек. Ноутбук алсаңыздар жакшы болот.
Анан ноутбукту дагы мындай арзанын эмес, мындай жакшыраагын, кымбатыраагын алышыбыз керек болот. Себеби программалоо өзү оңой эмес, жеңил нерсе эмес. Бирок сиз анан бир мындай слабый ноутбукту алып алып, начар ноутбукту алып алып, анан ага ого бетер кыйналып жүрсөңүз, анда аягына чыгара албай каласыз. Так, тилекке каршы Периша 15-17 аккаунту бул болбой калды. Жабык аккаунт экен. Биз жабык аккаунттарды конкурска катыштырбайбыз дегенбиз. Ачык болушу керек, сөзсүз. Себеп дегенде бизди сторисине белгилебегенин көрүшүбүз керек болчу. Эми балким өтө эле мындай жабык адам болсоңуз дагы бир күнгө ачып турсаңыз жакшы болот эле. Бүгүнкүгө ачып коюш керек эле. Анда тилекке каршы Перишаны куттуктай албай калдык. Экинчиге өтүп атабыз. Койкеева Мадина дейт. Биринчи талаптарды аткарганын көрүп атабыз. 1, 2, 3, 4, 5 адамды белгилептир. Проблема жок. Биз Койкеева Мадина дегенди дагы бул жака алып алдык. Күтөбүз. Койкеева Мадина талаптарды кандай аткарыптыр күтөбүз. Азыр 2-3 жерден текшерип атышат. Бул жагынан да текшерип атат, бул жагынан да текшерип атат. Күтүп турганга туура келет. Суроолор болсо бериңиздер. Суроо жокпу? Суроолорду бериңиздер. Жабык аккаунт сторисин көрө албадык дейт. Хорошо. Бул да ошондой болуп калыптыр. Эмне үчүн жабык аккаунттар менен конкурска катыштыңыздар дейм да. Биринчи жооп келди азыр бул жагынан. Бул жакты да карап атабыз. Көрүп атасыздар. Өтө мындай тактык менен өтсүн деп. Мүмкүн болушунча мындай компьютерибиздин экранын, ноутбуктун экранын бул жака сиздерге алып чыгып көрсөтүп, мынакей. Бардыгы мындай сиздердин алдыңыздарда. Анан запись болуп жазылып да калып атат. Ошон үчүн бир эле адам эмес, 2-3 адамга текшертип атабыз. Ошол туура кылымдыбы, кылынбай калдыбы деп. Мен болсо жөн гана ошол текшерип бергендерди карап, бардыгын мындай 3 адамдын сөздөрү бирдей болгондо гана жыйынтык чыгарып атам да. Эгер байкаган болсоңуздар, жөн эле мынтип өзүм эле болбой калды, болду деп өткөрүп аткан жокмун. Агай арзандатууну 6 ай бою колдоно алышабы? Ооба, сөзсүз. Курс 0-дон баштап окутулат. Жүрөк дүк-дүк болуп атат. Бул да жабык аккаунт дейт. Айла жок. Экинчи орунду кайра ойнотобуз. Экинчи орун 2 жолу болуп ийгиликсиз болуп калды. Эми үчүнчүдө чындап бир муктаж адамга чыксын. Бисмилла. Чынара Асылбек. Биринчи талапты аткарыптыр. Арзандатуу 6 ай бою болот. Ооба, 6 ай бою болот. Бир эле жолу эмес. Так. Чынараны күтүп атабыз. Бир киши 2-3 белек утуп алышы мүмкүнбү? Жок, андай болушу мүмкүн эмес. Бирок биринчи орунду 2 жолу ойнотобуз. Ал 2 аккаунттан ойнотулган үчүн 2 жакка тең жазып чыгып калышы мүмкүн. Бирок ал дагы бир аз кыйыныраак. Эгер антип чыгып калган болсо, анда биринчи орунду өзү билет. Бирок эгер биринчи орун 2 биринчи орун тең бир адамга чыгып калса, ал бир гана орун болуп эсептелет. Аны эскертебиз. Бирок кааласа башка бир адамга белек кылып койсо болот. Туугандарына белек кылабы, эмне кылат. Бирок мындай өзү бул жолу да окуйм, анан кийин да окуйм деген нерсе кыла албайт. Бул конкурс, бул ушул нерсеге гана. Так. Кийинкини күтүп атабыз. Текшерилип атат. Суроолор болсо алабыз. Суроо бериңиздер. Сөзсүз суроо керек. Суроо болбосо мен жөн эле отуруп калам. Аббасбек кызы дейт. Надеюсь дейт. Мен да надеюсь. Сиз утуп калыңыз, Кудай буйрса. Мен үчүн азыр бардыгыңыздар бирдейсиздер. Ким утса, ошол менин тууганым деп кой.
Ачык аккаунт шарттарын толук түрдө аткарбай калган тилекке каршы сториске чыгарбай калыптыр дейт. Көрөлү, ооба. Бир жакты сториске балким белгилебей койгон болушу мүмкүн. Шарттарды толук аткарыш керек. Демек уже эле аксап калды деген сөз. Белгиленбеген болсо анда эч нерсе кыла албайбыз. Экинчи орун үчүнчү жолу уже кыйшайып баратат. Сториске белгилептир, шарттары туура дейт бир жакта. Бирок сториске 3 адамды белгилеш керек эле. Демек толук эмес. Биз толук болушун талап кылабыз. Анткени конкурстун ээси бизбиз дегендей. Ассаламу алейкум, ийгилик каалайм дейт. Алейкум ассалам. Биз да ийгилик каалайбыз. Агай кээ бир жолу бирден комментарий белгилеп койсо, бирок көп жолу белгилеген болсо боло берет. Негизи ошол болбойт дегенбиз. Ноут же комп жок болсочу дейт. Анда тилекке каршы окуй албайсыз. Сториске эки эле адам болчу дейт. Ошол дагы болбой калат. Дай. Анда кайра кетип атабыз. Мээрим жана Азамат байке жакшы карап туруңуздар. Жакшы текшерип туруңуздар. Мындай адамдардын акысына кирип калбайлы. Кийинкисине кетип атабыз. Мерка Асанова дейт. Биринчи шарты туура, мында проблема жок. Бардык орундар бүгүн эле ойнотулат, туугандар. Бүгүн эле ойнотулат. Сториске эки адам эмес. Сториске жакшылап пост окусаңыздар. Посту жакшылап окуңуздар. Так. Кандай кылып окуйбуз? Мээрим тактап берип коюңузчу. 3 адам деп жаздык беле? Андай болсо анда бул Чынара Асылбек уткан болуп эсептелет азыр. Карагыла азыр. Бул жерде ошентип жазып атышат. Баягы мен өзүм дагы мындай неметип кеттим, шектенип. Туура экен, туура. Анда биз бул жерде бир маселени кайра артка алдык, туугандар. Чынара Асылбек экинчи жеңүүчү болуп эсептеле берет. Чынара Асылбек экинчи орундун жеңүүчүсү болот. Анткени бул жакта постто ошол сториске 2 белгиленип, 3 адамга катталгыла деген нерсе жазылып калыптыр, туура. Ошол постто ооба. Туура айтасыздар, ооба. Бул жерден кечирим сурайбыз. Азыр постту дагы жакшылап карап чыктым. Бул жерде демек эмне кылабыз? Экинчи орунга биз жанагыл Койкеева Чынара Асылбек дегенди уже кабыл алдык. Экинчи орунга. Эми биринчи орун калды. Эң кызык жери биринчи орун калды. Болду, экинчи маселе жабылды. Ооба, бардыгы бул жакта ызылдап жиберди. Постто кичине катуу болуп калыптыр, проблема жок. Мен муну өчүрүп турам. Бул Мерка Асанова мен утуп турмун деп калбасын. Бул уткан жок. Себеби ага чейинки Чынара Асылбек экинчи орунду утту. 3 адамга подписка экен, 2 адамды сториске белгилеш керек болчу экен. Постто ошондой болуп калыптыр. Маселе жок. Постто кандай жазылган болсо, биз ошону карайбыз. Дагы бир аз кызыталы конкурсту, эң кызык жерине келатат. Эфирдин башталганына болсо сабактар канча сааттан болот деген суроо келди. Сабактар жумасына 5 күн сабак болот. Анын 2 күнү ошол код жазылат, теориялык сабак. 3 күнү ошол туура мээрим ошол жакты текшерип туруңуз. Азамат байке өзүн текшерип атат. Так. Мындай маселе, туугандар.
2 күн сабак өтүлөт, теориялык. 3 күн ошол 2 күн өтүлгөн сабакты кайталап практика кылабыз. Демек, демек 5 күн сабак болот, 2 сааттан өтүлөт, Zoom'да болот, алардын бардыгы запись болот, сакталат. Анан мындай маселе бар. Негизи практикадагы сабактар запись болбойт. Бирок айрым учурларда мындай маанилүү сабактар болуп калганда практиканын сабактарын дагы запись кылабыз. Негизинен теория запись кылынат. 2 саат теория запись кылынат, кайра ошону кайталап көрүп, жазып, практика кылыш керек. Антпесе болбойт. Анан практиканы дагы биздин менторлор көзөмөлдөп, көрсөтүп берип, чогуу иштеп ошондой кылышат. Эми туугандар, биринчи орунду 2 адам утат, башкача айтканда 2 биринчи орун ойнотулат. Турат ага рахмат бул сунуш үчүн дейт. Охо, эфир кызыды го, жарыктык сонун болуп атат дейт. Рахмат. Дагы көбүрөөк адамдар кирсе дагы да кызыктуу болмок. Бирок мындай кылып эфир кылган мага да жакты. Сонун экен ай. Экранды көрсөтүп, себеби баягы Инстаграмдан эфир кылганда бир нерсени көрсөтүп бере албайсың да, ошол жаман да. Амина, бул тема жабылды уже. Ооба, 2 адам сториске белгилениш керек экен, ошондой жазылган экен. Демек, ошондой. Бул жерде бизде кичине бир адашуу болуп кетти. Маселе жок. Ал чечилди уже. Так. Суроо. Жакшы суроолор келип аткан, абдан жакшы суроолор келип аткан. Мындай Zoom, баягы Zoom'дан сабак өтүп аткандай болуп, Instagramга дагы ушундай ноутбуктун бетин көрсөтүп сүйлөп атканыбыз бизге да аябай мындай толкунданууну берип атат. Аябай мен да өзүм сүйүнүп толкунданып атам. Мен окуйм силердин тойлор бүтсүнчү 25 ноябрда той бүтөт. Декабрь айы окууга кабыл алуу болобу? Болот, Кудай буйрса. Кудай буйрса болот. Анткени каалоочулар өтө көп. Ишиңиздерге ийгилик дейт. Амина, сиздин да ишиңизге ийгилик, баарыңыздарга ийгилик. Ошол өлкөбүздө бир мындай сторис бул жакта сторис дегенди көрүп алып, сторис деп атам. Өлкөбүздө ийгиликтер болсун деп аракет кылып атабыз. Урматтуу кесиптештер, билесиздер, мен жазган макалалардын ар биринде өзүңдү өнүктүр, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кош дегенди сөзсүз кошуп жазам. Анткени бул ошол сиздин өнүгүүңүз өлкөнүн өнүгүүсүнө эң чоң салым пайда алып келе турган маселе. Ошон үчүн урматтуу кесиптештер, урматтуу ошо программист болууга аракет кылган ушул азыркы эфирдин катышуучулары деги эле бул записти кайра көрө турган инсандар. Ар бир адам өзүнүн кесибинин мыктысы болгондо гана, айрыкча ошол өзүн жаңы бир тармакта, жаңы бир дүйнөдө өнүктүрүп, өзүн өнүктүрмөйүн, бул биздин өлкөдө ийгилик болбойт. Бул адамдардын өзүнүн өнүгүүсүнө гана байланыштуу нерселер туугандар. Ошон үчүн биз ар бир адам өзүн өнүктүрсө экен дейбиз. Ар бир адам өзүн өстүрсө экен дейбиз. Эч бир адам интип аркада калбаса, эгер адам билимсиз болсо, караңгы болсо, ал эч качан ийгиликке жете албайт. Өзүңүздөргө жакшы маалым билесиздерби? Баягы билимдин жолу бейишке эң жакын жол деген сөз бар экен да. Бул кандай сөз экенин билбейм, бирок ушундай сөз бар экенин билем. Демек, ошол сөзсүз мындай билим жолунда болуу бул пайда алып келет дегим келет да. Анан өзүңүздөргө маалым болгондой, эми албетте бардык кесиптер ардактуу, любой кесипти тандасаңыз боло берет. Бул жакшы, бул жаман дебейбиз. Бирок деген маселе бар. Ушул мындай билимдин жолунда бир кесиптин ээси болуу өтө бир мындай сыймыктанарлык,
сүйүнө турган таза бир сонун жумуш да. Анын ичинде мына азыр заманбап кесип бул IT тармагы болуп атат да. Эми IT дагы канчалык качанкыга чейин өнүгөт, канчалык өнүгөт муну биле албайбыз. Мисалы эртең такыр баары жарабай, программисттер эч кимге керекти жок болуп калышы деле мүмкүн. Булардын бардыгы Кудай Тааланын колундагы нерселер. Бирок биз инсан катары көзүбүздүн көрүп турганы бүгүн ошол программисттердин бир доору жүрүп атат. Менин дагы мына Инстаграмымды карасаңыз бар, бул жакта программист агартуучу деп жазылган да. Мен жөн эле программист эмес. Ошол эле учурда бир агартууга дагы салым кошоюн деген, ошол инсандарыбыз агартуу менен өнүксүн деген мындай жандал бастап жүргөн адамдардын биримин. Ошондуктан урматтуу кесиптештер, урматтуу ошол айтыга кызыгуучулар, мындай бир күн убакыт коротуунун зарылчылыгы жок азыр. Жанагы Окей радиосундагы берген маекте дагы айттым эле, анан мен кесиптештериме дайыма айтам. Мисалы ушул Dart тили, Flutter биз иштеп аткан тармак күндөн күнгө өнүгүп баратат да. Жума сайын жаңы бир обновлениясы чыгып атат. Аны мен дайыма тамашалап айтам. Google'га эмне жок депчи, Google'га эмне жетпей атат, эмнеге өнүгүп атат булар депчи. Карасаңыздар, ошондой дүйнөгө белгилүү бир компания деле күн санап өнүгүүнүн үстүндө жүрүп атат. Анан эгер Google күнүгө өнүгүп аткан болсо, биз эмнеге жатабыз андачы? Эмнеге отурабыз? Азыр өткөндө бир эски тааныштарыбыздан бирөө келиптир. Анан ал баягы госчумушта иштейт. Эртең менен 9-дан 5-ке чейин. Ошол 9-дан 5-ке чейин иштеп чарчап такыр болбой калам. Силер кантип ушу түн жарымга чейин иштей бересиңер дейт да. Эгер максатыңыз улуу болбосо, мындай жолуңуз улуу болбосо, максатыңыз чоң болбосо, анда ошентип чарчап кала бересиз да. Эми ал досубузду мындай жамандап аткан да кеп эмес. Болгону баарыбыз ушул жерден өзүбүздү өзгөртүп, жаңы бир ийгиликке кадам таштайлы деген сөздү айткым келип атат да. Так, бизде бул жакта шаштырып калышты. Эфир 1 эле саат дейт. Ошол чынбы? 1 саатта токтоп калабы? Мен билишимче андан узун боло берет эле. Айрыкча жалгыз болуп атканым үчүн. Маселе жок. Биринчи орунду ойнотолу. Бул жакта суроолор барбы, карайлы. Flutter курсунда орто эсеп менен канча кирешеге чыкса болот? Илим бул бешиктен кабырга чейин парз деп айтылат 6 сыфатта дейт. Туура. Go дейт. Эмне үчүн Flutter аябай көп себептери бар. Кыскача айта турган болсок, үйрөнө турган технологиялар аз, башкача айтканда IT дүйнөсүнө кирүүгө ыңгайлуу. Ооба, Азамат байке бул жерде жооп берди. Солта акынга да рахмат. Мен айтып аткан сөздөрдү аябай коштоп, мындай өтө бир ишеним көрсөтүп атат. Уга элек жатып, туура дейм дейт да. Рахмат Солто мырзага дагы. Бул да Солто мырзаны билесиздер, өзүңүздөр белгилүү акын. Өзү ошол дин тармагынын адиси, ошол эле учурда мындай акындык чеберчилиги бар мыкты жигиттердин бири. Рахмат Солто мырзанын ишеним көрсөтүп атканына дагы ыраазыбыз. Flutter курсунда орто эсеп менен канча кирешеге чыкса болот дейт. Негизи туугандар, кирешени көздөп окуй турган болсок, кичине иш кыйыныраак. Тескерисинче, мындай ийгиликти көздөп, мен мыкты программист болоюн десеңиз, сиз каалаган кирешеге чыгууга мүмкүнчүлүк бар. Бирок бир кирешени ойлоп чыгып ала турган болсоңуз, мисалы мен азыр бул жерде $4000 деп айтып койсом, сиздин максатыңыздын чеги ошол $4000 болуп калып кетет да. Ошого жеткенге чейин аракет кыласыз, же болбосо 6 айдан кийин $4000 жете албай калганда, болбойт экен, булар алдап коюптур, мына программист агартуучу турат деген неме жалганчы экен деп таштап коесуздар. Ошон үчүн, урматтуу кесиптештер, андай максат койбош керек. Биринчи мыкты адис бол. Мындай иш баягы көбүнчө ушинтип сурашат да, окуп бүткөндөн кийин иш табылабы дейт. Жок, иш табылбайт. Иш табылбайт.
ишти сиз табасыз. То есть сиз мыкты программист болсоңуз иш өзү эле келет деген сөз да. Иш издеген эмес, иш сизди издеген адис болуңуз деп кеңеш беребиз биз. Так, эң сонун, хорошо, анда уруксат берсеңиздер, биринчи орунду ойнотолубу? Элдин баары күтүп калды окшойт. Биринчи орундан эко, эсиңиздерге салабыз. Биринчи орундан эко ойнотулат. Биринчи орунду күтүп жатабыз дейт. Баштадык. Бисмилла. Азыр менин аккаунтумдагы биринчи орун баштап атабыз. Так, кетти. 18 секунда, 16 секунда. Тезирээк, тезирээк. Толкунданып атабыз. Опа! Ой. Идрис Абдуллаев деген жигитке чыгып атат. Абдан кубанычта болдук. Биринчи орун. Бул жигитти мен Инстаграмдан таанып калдым окшойт, бизге көп жазат. Активдүү. Ушундай активдүү жигиттерге чыкса аябай кубанабыз. Так, биз экинчи биринчи орун чыкты. Азыр экинчи аккаунттагы биздин компаниянын аккаунтундагы ссылканы алып келебиз. Азыр карап туруңуздар. Бул өзүңүздөргө маалым болгондой биздин Акматов ITC деген Акматов Нижний Правил ITC деген Акматов IT компания деген аккаунтубуз бар. IT курстар, программирование, обучение Flutter деген сөздөрү менен мындай бир аккаунтубуз бар. Подписчиктери пока азыраак экен. Көбөйтүңүздөр. 1087 айлана эне болбойт да, бул ушундай жакшы бир баракча 1087 аккаунт менен болбойт. Эмне кылабыз? Ушунун конкурсунан тандайбыз. Бул жерде канча экен? 128 лайк, 234 комментарий бар экен. Анда эмесе ошого өтөбүз. Дароо эле тандай берелиби? 5 мүнөт убактыбыз калып атыптыр. Эфирибиз бүтүп калбасын. Ошон үчүн мындай кылдаттык үчүн өткөрүп кое берели, анан калган сөздү дагы сүйлөшкөнчө уланта беребиз. Так, дагы бир биринчи орун бар. Бисмилла деп толкунданып күтүп турабыз. Ийгилик каалайбыз. Текшерилип атат. Күтүп атабыз. Текшерилип атат. Ошо текшерүү келгенге чейин. Себеби ал уже аткарып койгон болуш керек, анткени бизде активдүү да, дайыма жазып көрүп атканбыз. Азамат байке, Мээрим, эмнеге нечестныйраак болуп калды? Ошону айтып коюңузчу, сураныч. Эмне нечестныйраак болуп калды? Текшерилип атат, Мээрим, текшерилип атат. Ошону күтүп атабыз. Болбосо ссылка колубуз да. Кайра өткөрүп коебуз. Жок, аткарбаптыр шартты десе кайра өткөрүп коебуз. 3 мүнөт убактыбыз бар. Тездейбиз. Так. Сторис көрө албадым, калган шарттар аткарылган дейт. Сториске белгилеп аткан бул жигит мени, ошон үчүн азыр дагы бирөө калды, бирөө текшерди, бирөө калды. Активный бала эле десеңиз, жакында
Эми бул жерде рандом менен Мерим сторисин текшерип көрүңүзчү. Эгер сторис жок болсо тилекке каршы утпай калат. Ооба. Туура. Азыр Меримди күтүп атабыз. Сторисин текшерсе проблема жок. Так, бүтүп атат, почти бүтүп атат. Мерим аткарыптыр. Все болду, аткарыптыр деп келди. Кийинкиге өтүп атабыз. Анда бисмилла деп. Ай. Так, өзүнүн аккаунту менен кир деп жатат бул жерде. Так. Ой, бул Facebook менен кир деп калды. Урматтуу кесиптештер. Мунун ссылкасын таштап көрсөк. Так, экинчи биринчи орунду ойното албай жатабыз. Так. Бул жерде туугандар берки аккаунт менен дагы кириш керек экен, ага кире албай калдык. Бирок аны дагы сөзсүз ойнотобуз. Балким эртеңкиге жылдырып туралы. Бүгүн ошондой бир себептерден улам. Бир аккаунт менен ойното албайт экенбиз. Мына 238 комментарий, 130 лайк болду. Ушул жерден кичине проблема болуп калды. Мына Акматов ITC деген менен кир деп калды. Проблема жок. Экинчи, үчүнчү орун жана биринчи орундун бирөөсү ойнотулду. Урматтуу кесиптештер, уткандар кимдер десеңиздер жарыялап коелу. Биринчи орунду Идрис Абдуллаев деген жигит утту биринчи орунду. Экинчи орунду Чынара Асылбек деген бирөө утту. Үчүнчү орунду болсо Мелек АА деген бирөө утту. 3 орун ойнотулган. Бул үчөө тең кетти. Эми болсо биринчи орундан дагы бирөө бар. Ал тилекке каршы жетишпей калдык. Эгерде бүгүн болбосо аны Кудай буйрса эртең же бүрсү күнү дагы стористен жарыялап туруп биринчи орунду дагы ойнотобуз. Бул ушул жерде Акматов ITC деген баракча менен катышкандар үчүн болот. Бул бирөө гана болот. Эртең экинчи, үчүнчү орундар ойнотулбайт. Эртең же бүрсү күнү мунун да убактысын биз командабыз менен кеңешип туруп, тактап туруп сиздерге маалыматты беребиз.
Бул жакта мен эрте эле жазып жатам, СМСтер кеч жетип жатат окшойт дейт. Маселе жок. Ооба, бүгүнкүсүн бүтүрө берсек болот. Эми ошол биринчи орунду, экинчи, үчүнчү орунду уткандарга орундар кут болсун. Биз сиздер менен байланышабыз. Убактыбыз 1 сааттан өтүп атат. Урматтуу коноктор, урматтуу айтиге кызыгуучулар, баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Ошол IT жаатында өзүңүздөрдү өнүктүрө бериңиздер. Деги эле билим жаатында өзүңүздөрдү өнүктүрө бериңиздер. Эч качан мындай артта калбаңыздар. Эч качан токтоп турбаңыздар. Азыр токтоп тура турган заман эмес. Азыр өнүгө турган, өсө турган, күнүгө алдыга жыла турган бир учур, доор, заман болуп атат. Ошондуктан баардыгыңыздарга ийгиликтерди каалайбыз. Жакшы туруңуздар, аман болуңуздар. Дайыма биз менен бирге болуңуздар. Кудай буюрса чоң ийгиликтерге бирге жетебиз. Өзүбүздү өнүктүрөбүз, өлкөнүн өнүгүүсүнө салым кошобуз. Бул мындай маселе эмес. Ал келет өнүктүрөт, бул келет өнүктүрөт деген маселе эмес. Биз деген эмне кылабыз? Баарыбыз бул өлкөнү өнүктүрүүгө салым кошобуз. Ансыз болбойт. Анда кийинки эфирден жолукканча аман болуңуздар, жакшы туруңуздар.